Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мен бүгін өзінің жиенин, мындайча айтканда кызынын, майып кызын, дени сак кызын эмес, майып кызын кордогон таяне менен ага зордук зомбулук көрсөткөн таятага таң калган абалда коомчулуктагы ушундай көйгөйлүү нерселер жаралып жатса, айла жактан кайрылуу жасап жатам. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошондуктан бүгүнкү күндө ислам дини менен жашайлы деп күйүп бышканыбыздын себептеринин бири дагы ушул нерселер. Ислам менен жашаштык, ислам дини ар бир адамдын укугун, ар бир адамдын деңгээлин, даражасын сактап бере турган ыйык дин. Бүгүнкү күндө канчалаган жерлерден жаңылыктардан келип калат, угуп жатабыз. Баланча өзүнүн баласын зордуктап коюптур, кызын зордуктап коюптур, өлтүрүп коюптур, күйгүзүп салыптыр, отко салып коюптур. Кыскасы, мыкаачылык менен жаш балдарга зордук көрсөтүлгөн учурлар көп кездешип жатат. Бүгүнкү болуп жаткан окуянын дагы чоо жайы эмнеде экендиги билинип жатат. Акчасына кызыгып майып кызды кетирбестен, жөн гана аны бакпастан аны кордоп, ургулап сабап жатканы бул ар бир адамдын жүрөгүн кейите турган нерсе деп билем. Жана ошону менен катар эле кылгылыкты кылып туруп, кылжып менен бууп туруп, бүгүнкү күндө жаш кыздарыбыз, жаш балдарыбыз зына кылып боюнан бүтсө, аны өлтүрүп таштап жатат. Алдырып коюп жатат, мусорго таштап жатат, ажатканага таштап жатат. Кыскасы, жаңы төрөлгөн наристени ушунчалык кордоп жатат. Ал дагы бир жандык, урматтуу бир туугандар. Аллах Таала Куранда айткан. Исра сүрөсүнүн, азыр мен сиздерге баяндап берем. Исра сүрөсүнүн 31-аятында айткан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Кедейликтен коркуп, силер өзүңөрдүн балдарыңарды өлтүрбөгүлө дейт. Мындайча айтканда, мен кедеймин, баланы кантип бакпаган элем деп коркуп, өзүңөрдүн балдарыңарды өлтүрбөгүлө дейт. Нахну нарзукухум ва iyyakum. Биз аларды дагы жана силерди дагы рызкы менен камсыз кылабыз дейт. Инна котлахум кана хитон кабирон дейт. Ал эми ошентип өзүңөрдүн балдарыңарды өлтүрүү бул өтө чоң күнөө дейт. Жана ошондой эле Ан'ам сүрөсүнүн 151-аятында дагы Аллах Таала ушул эле аятты алып келген. Ал жерде Вала тактулу ауладакум мин имлaqin. Силер кедейликтен коркуп өзүңөрдүн балдарыңарды өлтүрбөгүлө. Нахну нарзукукум ва iyyakum. Биз силерди дагы жана аларды дагы рызкы менен камсыз кылабыз. Силерге дагы, аларга дагы биз рызкы беребиз дейт. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, адам жаралган учурда ал жандык болуп жаралат. Суукту сезет, ысыкты сезет, ооруну сезет. Кыскасы, Аллах Таала жанга ошондой бир сезимдерди берген. Ал эми биз ошол жанга кыянатты бүгүнкү күндө өлтүрө турган болсок, же болбосо бир зордук зомбулук көрсөтө турган болсок, анда Аллах Тааланын алдында өтө чоң бир сыноого, өтө чоң бир күнөөгө батканыбызды биле жүрөлүк. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, эсибиз барда этегибизди жинайлы дагы, акыр калчак жаш балдарга зордук зомбулук көрсөтүп, алардын жанын кыюудан тосулалык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.